Саламатсыздарбы? Окуучулар менен онлайн викторинаны кантип уюштурсак болот? Онлайн викторинаны уюштуруу үчүн Triventi сайтына катталышыбыз керек. Triventi сайтына катталуу үчүн Google Chrome'ду ишке киргизебиз. Google Chrome'ду ишке киргизгенден кийин бул жерге адрестик жолчого сайттын адресин жазабыз. triventi.com деп жазып туруп Enter клавишасын басканыбызда сайттын башкы бети төмөнкүдөй болуп жүктөлөт. Бул жерде events деген события, education, образование, public quizzes, общественные викторины, мои quizzes деген мои викторины, sign up деген зарегистрироваться, логин деген авторизоваться. Бул жерден сайтты орусча которуп алсак болот. Ал үчүн перевести эту страницу деген баскычты басып, русский дегенди тандайбыз. Русский дегенди тандаганыбызда бизге сайт орусча болот. Сайтка катталуу үчүн начать бесплатно деген баскычты бассак болот, же зарегистрироваться деген баскычты бассак болот. Зарегистрироваться деген баскычты басканыбызда ушундай бет ачылат. Бул жерге өзүбүздүн электрондук поштабызды же башкача айтканда аккаунтубузду жазабыз. Аккаунтубузду жазабыз. Андан кийин имя деген жерге атыбызды жазабыз. Азырынча мен мугалим деп жазып турайын. Фамилия деген жерге фамилиябызды жазабыз. Бул жерге дагы мугалим деп жазып турайын. Имя пользователя деген жерге аты жөнүбүздү жазабыз. Бул жерге дагы мугалим деп жазып турайын. Андан кийин пароль деген жерге өзүбүз пароль ойлоп жазабыз. Пароль 8 символдон аз болбош керек. Подтвердить пароль деген жерге кайра ошол парольду кайталап жазабыз. Андан кийин зарегистрироваться деген баскычты басабыз. Басканыбызда төмөнкүдөй бет ачылат. Бул жерде для образования дегенди тандайбыз. Название учебного заведения деген жерге мектептин аталышын жазабыз. Должность деген жерге учитель деп жазып коебуз. Я заявляю деген жерге галочка коюп, используйте Triventi для еду деген баскычты басып коебуз. Бир аз жүктөлгөнгө чейин күтүп турабыз. Биз катталдык сайтка. Бул жерде өзүбүздүн аккаунттун аты чыгып калат. Бул жерди баса турган болсок, мой аккаунт, мои викторины, история моих викторин, выйти деген баскычтар бар. Бул жерден выйти деген баскычты баса турган болсок, биз өзүбүздүн аккаунттан чыгып кетебиз. Викторинаны түзүү үчүн бул жерден создать новый викторину деген баскычты басабыз. Басканыбызда бизден ушундай бет ачылат. Введите название викторины деген жерге викторинанын аталышын жазабыз. Азырынча мен тест номер 1 деп коеюн. Бул жерге ошол тесттин аталышына жараша сүрөт жүктөп койсок болот. Тесттин профилинен ушул жүктөгөн сүрөт көрүнүп турат. Загрузить изображение деген баскычты басканыбызда проводник терезеси ачылат. Бул жерден компьютердеги сүрөттөрдөн тандап открыть деген баскычты басабыз. Басканыбызда адреска есть позвание деп чыгат. Бул жерден биз сүрөттү кесип алсак болот, кичирейтип. Эгерде өзгөртүүсүз калтыра турган болсок, ушул бойдон калтырып, адреска есть позвание деген баскычты басканыбызда биздин сүрөт бул жака жүктөлөт. Эгерде ушундай жазуу чыгып кала турган болсо, мыштын көрсөткүчүн экрандын башка жерине алып барып, бош жерине сол жак баскычын бир жолу басып койсок, билдирүү жок болот. Андан кийин бул жерде ссылка в викторину деп турат. Биз окуучуларга ушул ссылканы жиберебиз. Окуучулар ссылка аркылуу киргенде окуучулардан эч кандай катталууну талап кылбайт. Ссылка аркылуу киргенде сайт ачылат. Name деген жерге өздөрүнүн аты жөнүн жазышат. Ал эми код деген жерге ушул экинчи слештен кийинки
199 864 деген кодду жазышат. Ал эми бул викторинаны Google Class аркылуу дагы бөлүшсөк болот. Бул жерде предварительный просмотр, түзгөн викторинабызды алдын ала көрсөк болот. Викторинаны сактоо үчүн сохранить викторину баскычын басабыз. Ал эми викторинаны ойнотуу үчүн запустить викторину. Бул жакта настройка среды выполнения, время ответит ар бир суроого 15 секундадан берилет. Бул жерде аны өзгөртүп койсок болот. Азыр бул жерден бардыгыны ирет менен четтен айтабыз. Суроо жазуу үчүн бул жерде введите вопрос деген жерди басып, бул жерге суроо жазабыз. Мисалы, Кыргызстандын борбору, бул жака жазабыз Ош. Экинчиге мисалы Баткен, үчүнчүгө Бишкек, төртүнчүгө Нарын деп коелу. Туура жооп Бишкек. Туура жооптун сол тарабындагы көзөнөкчөгө птичка коебуз. Андан кийин асты жагында введите подсказку деген жерге биз подсказка жазып койсок болот. Ал эми бул жака туура жоопту жазып койсок болот. Андан кийин экинчи суроону кошуу үчүн новый вопрос деген баскычты басабыз. Басканыбызда бул жака жаңы суроо жаза турган талаа чыгат, поля чыгат. Бул жерге экинчи суроону жазабыз. Суроо жана жоопторду биз даяр Word'да жазылган документтерден дагы көчүрүп алып келип койсок болот. Мисалы, ар кандай математикалык символдорду жазыш керек боло турган болсо, бул жакта математикалык символдорду жаза албайбыз. Ошондуктан математикалык тесттерди Word'да жазып алып туруп, ошол жактан көчүрүп алып келип бул жака койсок болот. Экинчи суроону жазабыз. Мисалы, Кыргызстанда канча район бар? Бул жака жооптор жазабыз. Мисалы, 40, экинчиге 41, 43, 44 дейли. Туура жооп 44. Бул жерден дагы суроо кошобуз. Новый вопрос дегенди басабыз. Бул жака суроону жазабыз. Мисалы, Кыргызстан 2021 жылдын 31 августунда эгемендүүлүктүн канча жылдыгын белгилейт. Жазгандан кийин бул жака жазабыз. Мисалы, 30, 29, 28, 27 деп. Бул жерде туура жооп 30, 30дун тушунда көзөнөкчөнү белгилейбиз. Эми бул жерден предложите другим давать вопросы к этой вот викторине деген баскычты басып, биз суроо кошо турган мугалимдерди кошуп койсок болот. Ал мугалимдер өздөрүнүн суроолоруну ушул викторинага кошуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Ал үчүн ушул баскычты басабыз. Баскандан кийин бул жерден разрешите другим добавлять вопросы в вашу викторину галочка коебуз. Андан кийин ушул ссылканы көчүрүп суроо кошо турган мугалимдерге жөнөтүп коебуз. Ал мугалимдер өздөрүнүн суроолоруну ушул викторинага кошсо болот. Ал эми бул жерде следите за новыми вопросами деген жерден биз мугалимдердин кошкон суроолорун карап турсак болот. Бардык суроолорду жазып болгондон кийин бул жерде убакытты белгилеп койсок болот. Ал үчүн ушул жерди басабыз. Бул жерден 25 секунданы тандай турган болсок, ар бир суроого 25 секундадан берилет. Язык викторины деген жерден биз тилди тандап коебуз, русский деп коебуз. Ал эми бул жакта публичная викторина деп турат. Бул жерден биз
биздин викторинабыз публикага жарыяланып турат. Эгер публикага жарыялоону каалабасак, анда включите свои викторины в нашу библиотеку деген жерден галочканы алып койсок, биздин викторинабыз публикага жарыяланбай калат. Бардык суроолорду түзүп болгондон кийин бул жерде викторинага бир канча суроолорду кошсок болот. Аны өзүбүз ойлонуштурабыз. Кааласак 10 суроо, кааласак 15 суроо жана башка. Андан кийин бул жерден сохранить викторину деген баскычты басып, викторинаны сактап коебуз. Бул жактан тест успешно сохранен деп чыгат. Демек биздин викторина сакталды. Окуучуларга ссылканы жиберүү үчүн ушул ссылканы белгилеп көчүрүп алабыз дагы. Бул ссылканы WhatsApp аркылуу окуучуларга жиберебиз. Окуучуларга WhatsApp аркылуу жибердик. Окуучулар ошол ссылка аркылуу викторинага кошулушат. Окуучуларга жибергенден кийин бул жерден запустить викторину деген баскычты басабыз. Запустить викторину деген баскычты басканыбызда бизден ушундай болуп турат. Назаплайн. Бул жерден алдын ала көрсөк да болот дедик, жанагындай предварительный просмотр деп. Предварительный просмотрду басканыбызда бизден ушундай болуп чыгат. Бул алдын ала көрүү. Бул жерде ушундай болуп ар бир суроого убакыт коюлган. Бул жерден окуучулар өздөрүнүн жоопторун беришет. Запустить викторину деген баскычты басабыз. Запустить викторину деген баскычты басканыбызда биз музыканы өчүрүп койсок болот. Кааласак ушул жерди жандырып койсок, музыка чыгып турат. Окуучулар викторинага кошулганга чейин күтүп турабыз. Бардык окуучулар викторинага кошулгандан кийин начать викторину деген баскычты басабыз. Окуучулар викторинага кошулуп атканда бул жерден окуучулардын саны жана аты жөнү чыгып турат. Окуучулар WhatsApp аркылуу жөнөтүлгөн викторинага киришет. Азыр бул жерден окуучулар кантип аткарышат. Окуучулар өздөрүнүн смартфонунан төмөнкүдөй киришет, WhatsApp'ка киришет. WhatsApp'ка киргенден кийин жөнөтүлгөн ссылканы басышат. Жөнөтүлгөн ссылканы басканда төмөнкүдөй приложенияларды сунуштайт. Биз бул жерден Google Chrome'ду тандайбыз. Тандаганыбызда сайт жүктөлө баштайт. Сайт жүктөлгөндөн кийин name деген жерге өзүнүн аты жөнүн жазат. Мисалы бул жерге жазды. Андан кийин quiz код деген жерге ссылканын артындагы 6 цифрадан турган кодду жазат. Мисалы 199 864 жазгандан кийин join деген баскычты басат. Join деген баскычты басканда bir цифра каршы болуп калыптыр. Join деген баскычты басат. Атын жазып коеюн. Басканда ушундай болуп чыгат. Бир окуучу кошулду. Бул жактан аты дагы чыгып калат. Мугалим викторинаны баштаганга чейин окуучулар викторинанын суроолоруна жооп бере алышпайт. Мугалим баштаганга чейин окуучулар күтүшөт. Бул мугалимдин компьютери, ал эми бул болсо окуучунун телефону. Мугалим бул жактан начать викторину деген баскычты басканда мугалимден дагы суроолор көрүнүп турат.
окуучудан дагы ошол суроолор чыгат. Азыр начать викторинаны басабыз. Басканда окуучунун телефону. Бул жактан мугалим белгилей албайт мына өзүнүн компьютеринен. Окуучу бул жактан ушул убакыт бүткөнгө чейин жооп берет. Кыргызстанда борбору Бишкек туура жооп берди. Туура жооп берсе бул жактан сиз туура жооп бердиңиз деп чыгат. 2 балл берди. Бул жакта жашыл болуп турат. Окуучунун телефонундагы ушундай болуп жашыл болуп турат. Окуучу кийинки суроого өзү өтө албайт. Качан мугалим следующий вопрос дегенди басканда окуучунун телефонунан кийинки суроо чыгат. Следующий вопрос кетти. Окуучу даярданып турат. Бул жерде эгерде окуучу туура эмес варианттарды алып салса да болот. 50-50 деген баскычты баса турган болсо, туура эмес 2 вариантты чыгарып берет. Демек, экөөнүн бирөөсү туура. Бул жерде 44 деген басалы. Туура жооп берди. 100%. Бул жака 4 балл деп койду. Следующий вопрос дегенди мугалим басканда окуучудан кайра кийинки суроо чыгат. Эгерде окуучу ушул жердеги убакыт бүткөнгө чейин жооп бербесе, баллы 0 бойдон калат. Эгерде туура эмес жооп берсе, кызыл болуп калат. Бул жерде мисалы туура жооп берди. Бул жерде вы ответили первыми деп чыгат. Мугалим жыйынтыкты көрүү үчүн показать результаты деген баскычты басат. Басканда окуучулардан ушул приложенияны досторуң менен бөлүшөсүңүз деп чыгат. Эгерде окуучулар кааласа, ушул баскычты басып, достору менен бөлүшүп койсо болот. Бул жерде окуучулардын аты жөнү катары менен чыгат. Бул жакта окуучулардын топтогон баллы чыгат. Мугалим жалпы жыйынтыкты кантип кагазга чыгарып алса болот. Жалпы жыйынтыкты кагазга чыгаруу үчүн бул жактан назад деген баскычты басайын. Бул жерде My Victory деген баскыч бар. Ошол My Victory деген баскычты басканыбызда биздин түзгөн викториналарыбыз ушул жака келип сакталат. Азырынча бизде бир гана викторина бар болгондуктан бул жерде бир эле викторина турат. Эгерде биз бир канча викториналар түзгөн болсок, ушул жерден викториналардын тизмеги чыгып калат. Бул жерде тесттин аталышы я Б деген жерде ошол тесттин коду викторинанын бул жерде категория разное без подкатегория деп турат. Прогноз деген жерде 1 деп турат. Демек, бул викторина бир эле жолу ойнотулган. Вопросов деген жерде бул викторинада канча суроо бар экенин көрсөтүп турат. Ал эми викторинаны кайра оңдоо керек боло турган болсо, редактировать викторину деген баскычты басып, кайрадан биз суроолорго өзгөртүү киргизсек болот, же болбосо кайсы бир суроону өчүрүп салсак болот, же кандай кайсы бир суроону кошуп койсок болот. Мисалы, бул жерден Кыргызстандын борбору деген суроого өзгөртүү киргизе турган болсок, бул жерден өзгөртүп, кайрадан бул жактан сохранить вопрос деген басып койсок, ошол өзгөртүлгөн суроо сакталып калат. Ал эми кайсы бир суроо ашыкча боло турган болсо, аны өчүрүп койсок болот. Кыргызстанда канча район бар деген суроону өчүрө турган болсок, ушул суроону басабыз. Бассак белгиленет, бул жактан дагы ошол суроо чыгат. Төмөн жакка барсак, корзинанын сүрөтү бар. Ушул корзинанын сүрөтүн бассак, биздин суроо өчүрүлөт. Ал эми кайра назар кылайын. Бул жерден жалпы викторинаны өчүрүп салууну каалай турган болсок, бул жерден корзинанын сүрөтүн бассак, My Victory деген папканын ичиндеги ушул викторина өчөт. Ал эми викторинаны кайра ойнотууну каалай турган болсок, бул жерден запустить викторину деген баскычты басып, кайрадан окуучулар менен ушул викторинаны уюштурсак болот. Кайра экинчи жолу викторинаны өткөзсөк, прогноз деген жерде 2 болуп калат.
Ал эми жыйынтыкты Excel'ге түшүрүп алуу үчүн бул жерде My Отчет деген баскыч бар. Ошол баскычты басканыбызда биздин викторинанын жыйынтыгы ушундай болуп чыгат. Бул жерден скачать деген баскычты басабыз. Скачать деген баскычты басканыбызда бул жака биздин ошол викторинанын жыйынтыгы скачать этилет. Скачать этилген файл проводникте загрузки деген папканын ичинде түшөт. Проводникти ачтык, загрузки. Бул жерде мына prevented test деп турат. Ушул документти ачсак, Excel таблицага викторинанын жыйынтыгы төмөнкүдөй болуп түшөт. Азыр көрөбүз жыйынтыгын. Биздин документ ачылды. Бул жерден разрешить редактирование деген баскычты басып коебуз. Бул жерде төмөнкүдөй болуп чыгат. Мына game деп турат. Game name викторинанын аталышы, тест номер 1. Game ID деген жерде викторинанын коду. Ал эми run date деген жерде кайсы числодо саат канчада өткөрүлгөнү көрүнүп турат. Ал эми бул жерде болсо канча убакытта бүткөнү көрүнүп турат. Бул жерде викторина канча жолу ойнотулганы көрүнүп турат. Азыр 1 деп турат, демек 1 эле жолу ойнотулган. Бул жерде викторинадагы суроолордун саны көрүнүп турат. Ал эми бул жерде туура жооптор. Азыр бардыгы туура экен. Бул жерде total incorrect answers деген туура эмес варианттардын пайыздык көрсөткүчү көрүнүп турат. Ал эми бул жакта окуучулардын тизмеси болот. Мисалы таңшоола бул жерде 3 суроо берилген. Үчөөнө тең туура жооп бериптир. Correct answer деп турат. Туура эмес жооп бергени жок. Speed factor ылдамдыгы бул жерде 33,95% деп турат. Ал эми баллы 6 балл деп турат. Ушундай болуп окуучулардын жалпы жыйынтыгы чыгат. Бул жерден печать деген баскычты басып, жыйынтыкты кагазга чыгарып алсак да болот принтерден. Ал эми бул жерден мисалы биз өзүбүздүн аккаунттан кокустан чыгып кала турган болсок, кантип кайра киребиз? Выйти кылайын азыр. Мына биз өзүбүздүн аккаунттан чыктык. Өзүбүздүн мурдагы катталган аккаунтка кайра кирүү үчүн авторизация деген бар, же болбосо англисче логин. Ушу баскычты басабыз. Бул жерге сайтка катталгандагы аккаунтубузду жазабыз. Жаздык, андан кийин пароль деген жерге паролубузду жазабыз. Жазып, бул жерден авторизация деген баскычты басабыз. Азыр кайра жазып берейин. Авторизация деген баскычты басабыз. Эгерде биз азыр паролду туура эмес жаздык, унутуп кое турган болсок, кайра кантип калыбына келтирсек болот. Ал үчүн астындагы не можете получить доступ к своей учетной записи деген баскычты басабыз. Шилтемени бул жерге өзүбүздүн сайтка катталгандагы аккаунтту жазабыз. Аккаунтты жазгандан кийин бул жерден восстанавливать деген баскычты басабыз. Басканыбызда биздин поштага кат барат. Поштага киребиз, ошол катталган поштабызга бул жерден кайра
новый вкладка, жаңы вкладка ачып туруп, бул жерден сайтка катталгандагы поштабызга киребиз. Азыр поштабыз жүктөлүп атат. Поштага кирсек, поштада кат келген болот. Эгерде входящие деген папканын ичинде жок боло турган болсо, бул жактан еще деген баскычты басып, спам деген папканы ача турган болсок, бул жакта мына спам деген папканын ичине түшүп калат. Ушул info prevent reset password деген катты ачабыз. Кайрадан паролду өзгөртүү. Ушул жерди басабыз. Бул жерден эгерде англисче чыга турган болсо, орусча которуп алсак болот. Же болбосо бул жерде reset passport деген бар. Ошол reset passport дегенди басып, биз паролду кайрадан өзгөртүп алсак болот. Бул жерде жаңы пароль жазабыз. Андан кийин новый пароль еще раз деген жерге ошол паролду кайталап жазабыз. Бул жерден изменить пароль деген баскычты басабыз. Биздин пароль өзгөрөт. Мына биз кайрадан аккаунтка кирдик. Кайрадан бул жерден эми биз My Victorin деген баскычты баса турган болсок, биздин мурдагы түзгөн викторинабыз чыгат. Ал эми жаңыдан викторина түзө турган болсок, бул жерден My Account дегенди бассак, бул жактан өзгөртүп койсок болот аккаунтубузду, атыбызды өзгөртсөк болот, фамилиябызды өзгөртсөк болот, имя пользователя өзгөртсөк болот. Бул жерден паролубузду өзгөртсөк болот экен. Ушундай кылып өзгөртүүлөрдү киргизип алсак болот. Ал эми жаңы викторина түзүү үчүн кайра артка кайтып, назад деген баскычты басып, бул жактан создать новый викторину деген баскычты басып, кайрадан жаңы викторина түзүп, окуучулар менен онлайн викториналарды уюштурсак болот.